Сокулук районунун Шопоков шаарындагы номер 1 мектеп гимназиясы кыргыз тил мугалими Сапаркулова Чынара Жакпековна. Бүгүн кыргыз тил сабагы 3-класс. Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз элинин музыкалык аспаптары. Андан эмесе балдар, азыр биз биринчи сабагыбыздын максаттары менен таанышып алсак. Сабагыбыздын максаты кыргыз элинин музыкалык аспаптары, алардын добушун угуу аркылуу таанып билебиз. Улуттук аспаптар жөнүндө билимдерибизди кеңейтебиз. Көнүгүүлөрдү аткаруу менен сүйлөө кээбизди өстүрөбүз. Анда балдар, жаңы сөздөргө көңүл бурабыз. Чор, чор, ийрим, ийрим, ийгилик, ийгилик, суктандым, суктандым, өнүккөн, өнүккөн. Балдар, азыр биз кыргыз элинин музыкалык аспаптарын, добуштарын угуу аркылуу тааныганга аракет жасайбыз. Эгерде балдар кимде ким кыргыз элинин музыкалык аспаптарын, добушун угуп жатканда, бул музыкалык аспап кайсы аспап экенин билсеңер, иш дептериңерге жазып отургула. Таптыкпы балдар? Азаматсыңар, эгер тапкан болсоңор, бул кайсы добуш экен? Бул комуз. Туура тапсаңар, азаматсыңар. Андан кийинки аспапка көңүл бурабыз. Балдар, кайсы аспап экен бул? Бул чопочор. Иштептерге жазып отурабыз. Андан кийинки аспапты угабыз. Бул кайсы кыргыз элинин кайсы музыкалык аспабы болду балдар? Азаматсыңар, бул чор. Андан кийинки музыкалык аспапты көңүл буруп угабыз. Азаматсыңар балдар, бул ооз, комуз. Эми балдар, кайсы аспаптарды жазган экенбиз карап коебуз. Булар комуз, чор, чопочор, ооз, комуз. Эми балдар, биз кыргыз элинин музыкалык аспаптары деген текстке көңүл бурабыз. Мен азыр окуп берем, фунт коюп укканга аракет жасагыла. Кыргыз элинин музыкалык аспаптары. Апам экөөбүз кыял дүкөнүнө бардык. Бул жерде музыкалык аспаптардын түрлөрү бар экен. Мында чопочор, комуз, сыбызгы, чор, ооз, комуз сатылат. Мен бул аспаптарга абдан суктандым. Апам мага комуз сатып берди. Атам комуз черткенди үйрөтөт. Текстти көңүл буруп
Уктуңар балдар. Эми андан кийинки тапшырмабыз ушул текстке байланыштуу көнүк иштейбиз дагы көнүгүдөгү боштуктарды толтурганга аракет кылабыз. Кана балдар, боштуктарга карагыла. Биринчи сүйлөмгө көңүл бурсак. Биз апам концертке. Сүйлөмдү толук сүйлөм кылыш үчүн бизге эки сөз керек. Ошондо гана сүйлөм келип чыгат бизде. Биз апам. Кандай болот балдар? Экөөбүз концертке бардык. Туура, биз апам экөөбүз концертке бардык. Экинчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Концерт абдан жакты. Ана кайсы сөздү алып келсек туура болот? Концерт мага абдан жакты. Концертте кыргыз аспаптар ойнотулду. Балдар эстейбиз, биз текстте кайсыл текст өттүк элек? Концертте кыргыз элинин музыкалык аспаптары ойнотулду. Азаматсыңар, бундагы иштептерге жазып алсаңар болот. Андан кийинки биздин тапшырма көнүгүү ишибиз бул тест. Тестке дагы көңүл бурабыз. Тест 3 варианттан турат. Туура вариантын дептерге тоголоктоп отурабыз. Биринчи, кыргыз элинин музыкалык аспабы. А. Гитара, Б. Барабан, В. Комуз. Ойлонобуз балдар. Кыргыз элинин музыкалык аспабы кайсы болушу мүмкүн? Туура, В. Комуз. Экинчи, бүгүн кандай жаңы сөздөр менен тааныштык? А. Боз үй, жайлуу, Б. Жемиш, жашылча, В. Чор, комуз. Кана текстте кандай кыргыз элинин музыкалык аспаптары менен тааныштык элекпиз? Туура балдар, В. Чор, комуз. Үчүнчү, кайсы дүкөндө музыкалык аспаптар сатылат? А. Кийим-кече дүкөнү, Б. Кыял дүкөнү, В. Азык-түлүк дүкөнү. Текстте кайсы дүкөнгө барыш керек? Азаматсыңар балдар, Б. Кыял дүкөнү. Төртүнчү, Асанга апасы дүкөндөн эмне сатып берди? А. Чор, Б. Кылгыяк, В. Комуз. Жакшылап карап көрсөңөр, бул жерде кыргыз элинин баардык аспаптары эмне болгон? Жазылган. Бирок эмне сатып алды ал дүкөндөн? Туура балдар, В. Комуз сатып алды. Азаматсыздар, кимде-ким туура тапса, эң жакшы. Андан эсе балдар, сабагыбыз аягына келип чыкты. Үйгө тапшырма берүүдөн мурда биз бүгүн кайсы сабакты өттүк? Бүгүн биз кыргыз элинин музыкалык аспаптарын өттүк. Кыргыз элинин музыкалык аспаптары кайсылар экен? Биз биле алдык, алар комуз, оз комуз, чор, чопочор. Мына ушул кыргыз элинин музыкалык аспаптарын катыштырып өз алдыңызча сүйлөм түзөсүңөр. Андан тышкары кимге кайсы музыкалык аспап жакса, ошонун сүрөтүн тартып, өз алдыңызча ошол музыкалык аспап жөнүндө маалымат таап келсеңер болот. Ушун менен сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта калыңыздар.